Assalamu alaikum урматтуу Менин программасынын көрүүчүлөрү жана сүйүктүү катталуучулары. Мен бул сапардагы Каракулжа районуна караштуу Кеңеш айыл өкмөтүндөгү Буайша деген 80ге чыккан энебизди куттуктаганы келе жатам. Ал үчүн атайын Россиядан күйөө баласы Сагынбек жана кызы Мээримгүл ошол 80ге чыккан Буайша энебизди куттуктоо үчүн атайын ушул менин программасына жазылды эле. Ошол программанын максаты бүгүн азыркы секундтарда орундалып, саналуу мүнөттөрдө мен азыр ошол Буайша энебиздин куттуу үйүнө жетип барам. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр Буайшанын үйүнө келдим. 80 жаш туулган күнү менен куттуктоо үчүн келдим. Азыр саналуу мүнөттөрдө мен ошол Буайшанын үйүнө кирип барамын. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Азыр мен подаркаларын алып аткан учурум. Kimiz olasın sen? Buayşa'nın kimiz olur? Buayşa'nın ne iş oldu? Ha? Tort kırma. Ana, ekos barıp eneni kutuktaylıçı. Жақшылап қарма мақұл bu. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Менин программасы ушинтип айылдарды канчалык жолдору татаал экенине карабай кыдырган. Ошон үчүн биз менен бирге болуп алыстабай туруңуздар. Келе бер. Ассаламу алейкум. Буайшаны үйүнө тура эле келдикпи? О, гүлдү кармайсыз, а? Буайшанын бүгүн туулган күнү турбайбы? Бул торт. Мынакей. Буайшана кайсы төдө отурган элечек да, мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Элечек кийип отурган Буайшаны амансызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Бүгүн канчага чыктыңыз? Өзүңүздүн оозуңузбен айтып койсоңуз эне. 81ге чыктым. 81, лайым 100га чыгыңыз эне. Москвада Сагынбек Мээримгүл деген сиздин кызыңыз болот, э? Сагынбек деген күйөө балаңыз болот. Ошол кызыңыздын идеясы менен, кызыңыздын тилеги менен ушул бүгүнкү күндө менин энем деген программа бул. Ушул менин энем деген программага дагы менин энеми кошуп, менин апамы кошуп тартып коюңуздар деп ушул өзгөчө белекти жиберди эле. Анын арасында мындай белектер бар, мына бейишим энем дегенди мына тапшырып койсоңуздар, мынакей бейишим энем деген жазуусу менен гүл, бул сизге эстелик бойдон калсын. Тапшырып бериңиз. Өзүңүздү тааныштырып. Ben ikinci balası oğlum. Эненин экинчи баласы. Attım Gülçara. Жоқ, эненин үчүнчүсү, биринчиси мен Buğullardan aytып Buğullardan Buğullardan Айтты. Şu apama şu Çin den soğuk bizdin törümüzdün görkü olup ardayım biz sıymıklangan ene olup жүрө беришин каалайм мен. Ошон үчүн тапшырып коеюн. Амин. Бул гүлү, мынакей тортун бирөөңүздөр тапшырганча сүйлөп койсоңуздар. Анан энеге албетте мындан кийин жолугун кошуп тапшырып койсоңуздар. Кармап тура бериң. Алдыңызда турсун.
Ene, siz kimsiz olasiz? Men kızı olam, ulu kızı. Ulu kızı. Жолугун салганча сиз тортун тапшырып коесуз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, эң улуу кызы, эң чоң кызы, атыңыз ким эже? Максуда. Максуда энебиз дагы эне болуп калыптыр. Эне менен экөөңүздөрдү бирдей койсо, подружка сыяктуу эле көрүнүп калат экенсиздер. Демек энени аябай жаш сактаптырсыздар, а? Мына ушундай бактылуу кыздар бар экен, жакшы сөз, жакшы турмуш, бактылуулуктун белгиси деп айтсак болот, бул жерге өтүп тура берейин, а? Эне ушундай болот деп күттүңүз беле? Бул 81 жаштагы туулган күндө эне. Куда каласа балдарым бар, акырын болор секин деп. Максатым бар эле да айланайын. Максатыңыз бар эле, эне. 81 жашка чыкканга чейин канча бала, канча кыз чоңойттуңуз эне? 81 жашка чыккычаң мен 6 кыз 2 уул чоңойттум. Батыр эне экенсиз да. Батыр эне мен. 38 не берем? 19 чеберем бар мен. Анакей, мына көпчүлүк 80ден ашкан энелерибиз кээде унутуп калат экен, бирок сиздин эси тумуңуз жакшы болгон үчүн баардыгын так билет экенсиз, Билем. Жакшы. Кана азыр энени дагы ушул майрамдык шарапаты менен кийинки калоо тилекти. Мына эң чоң уулу. Апам жакшы 81ге чыкты. Şu ömür verse бактуу. Şu жакшы жүрөр эле. Şu бала чака неберең ömür verse ар дайым жакшы. Тойлор берсе. Рахмат. Мынакей. Мынакей, эне. Азыр эле печкеден чыккан торт жашнага алып туруп ысык чай менен жеп коесуз эне. 81 жаштагы бул той күндө эле боло бербейт, урматтуу балдары жана кыздары, туугандары. Энени ушинтип тасмага түшүрүп коюу вазифасы да насип этип бизге буйруган экен. Бирок бул программага негизги себепчи катары Мээримгүл деген кызыңыз. Азыр даярданып турганды 1:30 чалы. Ошол түз эфирде байланыштырып койсок, а? Мына байланыштырдым. Мынакей урматтуу Мээримгүл эже, мынакей сиздин айткан дарегиңизге кыбырап отуруп жетип келдик мынакей. Мынакей, бу Айшени кашыңызда. Садаган гана кетейин атыным. Жүрөсүңбү? Уланайын би ананайын. Рахмат. Жакшымын, рахмат. Жакшымын. Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр. Жүрөм, тынчылык. Toylar kıldık Болсун. Videolar, toylar bolo etsin. Kanın gelsin. Bizi peşine özgürlük var bolo apa. Rahmat balam, rahmat. Mınangardan kılaç. Ardan, 8 balanızın suyu hırmattın görüp, akbatanızı verip, bizim törümüzde çakırak çaynat sürüyorsun apa. Düğüne de bir basıp cüzdüm oldu. Karanın kança mağa sürüp oldu. Alısta cürümün gol sizge jetmey. Apake aman bolçu, aman bolçu. İlava. Ben Benim padarkamda alıp koyun apa. Benim padarkam jetti sizge. Jetti, rahmat. Özüm jetel verdim sizge. Rahmat. Satan gideyim ilava. Meni de çaştı, ben sülalme kalam deme. Rahmat satan gideyim, rahmat. O men ömrüne baraka versin, den solun temirden çıkın bolsun, sağın ökün, yüzge çıkkıla, mağışap, sıy görgülü. Baldarınlardan, kızlarınlardan sıy görgülü. Daim baktululuk versin. Baktulu olgulu min. Allahu Akbar. Satan gideyim. Dayar turup berесиздер. Baptır. Бул эне кече ырдап берген бизге. Аябай, бүгүн ырдап берген. Эне эми кызыңыз менен коштошуп калган мааракенин жакшылакай самалттар улантып берели. Мынакей катарыңызда дагы мына сиздин бүгүнкү туулган күнүнүн урматына урматтуу көрүүчүлөр, энебизге даярдаган өзүнүн жакын туугандарынын, бир туугандарынын белектери бар экен, ошолорду тапшырып атабыз. Мына кудагый атайын Бишкек жактан келдим дедиңиз беле, Токмоктонбу, Карабалтаданбы? Бул мынакей Мээримгүл, мына кызынын кайненеси экен. Мына атайын сарпайын кийгизип атат. Энелерди көзү тирисинде ушинтип сыйлап коюу ар бир баланын милдети. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Эненин соткасын бирөөңүздөр кармап турсаңыздар, Мээримгүл эже көргөнчө көрүп турсун, а?
Benim qandayсың? Эне өзүңүздү кандай сезип атасыз эне? Жакшы эле сезип Кичине жашып кеттиңиз а, бул кубанычтын көз жашы эне. Сагынычса, Меримгүл деген канчанчы кызыңыз эне? Акыркы кызым. Эң акыркы кызыңыз. Ооба, кенжем да айлана. Кенже кызыңыз аябай сагынычсыз да. Кенжени. Владивосток деген жер. Ооба, Владивосток деген жерде аман болсун. Сиздин батаңыз менен ошол кызыңыз дагы аман жүрсүн. Урматтуу көрүүчүлөр, кудагыйы сын Сарпайын көрдүңүздөр. Кийинки мынакей улуу баласы. Мына эң чоң келин, а? Эне кайнене катары, эне катары кандай адам эне? Эне эмес ападай бизге, кайын эмес апабыздай. Энем ден соолугу үчүн жакшы, Кудайым жүзгө чыксын, чыйрак. Бизге баардык нерсесин үйрөтөт. Мен каттама жасаганды билбейт элем, энемен келип үйрөндүм. Биринчи жолу каттаманы Буаш эненеден үйрөндүңүз. Баардыгын энемен үйрөндүм. Анда сиз бир бай көпөсүнүн кызы болгонсуз го дейм. Билбегенде сен баардыгын энем үйрөткөн. Биринчи нан жапканында энеден үйрөнүпсүз анда. Энемен үйрөндүм. Энем баардыкты үйрөтөт. Жакшы аял, жүзгө чыксын эле, эмше биздин төрүбүздө балпайып жүрө берсин. Балдарынын сый урматын көрүп бактылуу байбиче болсун элейм. Ушулардын ушунун жашына жетели биз дагы ушу байбичедей бололу деп тилек кылып атабыз. Ушулардай бололу элейм. Тилектер орындалсын омен. Ооба, мынакей. Сиз канчанчы баласы болосуз? Мен экинчи баласы болом. Бул энебиз биздин байлыгыбыз, биздин төрүбүздүн көркү, биздин эң бир баалуу нерсебиз ушу энебиз. Бул энебиз ден соолугун, өмүрүн, ушу балдарына баш көз болуп эле ушу жүрө беришин каалайбыз. Омен, айтканыңыз келсин. Ар дайым ушу энемдин ушу ден соолугу болсун, өмүрү узун болсун, ар дайым жүзүнөн күлкүсү кетпей, ошол төрүбүздүн көркү болуп жүрө берсин. Омен, айтканыңыз келсин, Ибайым. Омен, айтканыңыз келсин мынакей. Ана улук, гел улук. Ана Келин эне. Бул Мен сизде апамдын энеси да. биринчи кызымын. Ооба. Мен апамды өз байлыгымдай көрөм. Ден соолукта болсун, өмүрү узун болсун, биздин төрүбүздүн көркү болуп жүрө беришин тилейбиз. Омен, айтканыңыз келсин мынакей. Жашып, толкунданып, араңдан зорго сүйлөдү. Сиздер кимиз болосуздар? Кудагыйлар. Ана кудагыйлар гана Сарпайларды тапшырганча бир алтын шилекелер чачыратыңыздар эми мынакей. Жеңемин жашы, жеңем бүгүн 81 жаш юбилейин өткөзүп атат, өз дагы. Сандык берип атат жеңем. Жеңемин өмүрү узун болсун, ден соолугу чын болсун, ушу бала чакасынын күнү үчүн көрүп, төрүндө жүрө берсин балдардын. Омен, айтканыңыз келсин, омен. Анакей, ана сиз да сүйлөгөнчө тапшырып коюңуз. Бизге чоң эле ошо өмүрүн берсин, ден соолугун берсин, бала чакасын күнү үчүн көрсүн, бактылуу карылык берсин. Ушу баардыгыбыздын эле байлыгыбыз эми ушундай өмүр узун, ден соолукта болуп жакшы жүрө берсин. Омен. Ана тапшыра бериңиздер. Салып көрөлчү. Мынакейни 81 жаштагы туулганын болуп көрбөгөндө өзгөчөлүгү менен айрылып атабы эне, а? Мына ушул бул тасмага алынып аткан негизги маселе эмес эне. Бул белектин өмүрү кыска, акчанын да өмүрү кыска. Бирок бул кадр сиз үчүн өтө кымбат. Ошон үчүн Меримгүл кызыңыздын, эң кичине кызыңыздын ушундай акылман, ушундай идеясы бизди да таң калтырды. Мына бул кадр өмүр бою сиздин небере, чебере, кыбыра, жана башка баардыгына кадр болуп эстелик болуп калат а эне. Кана кийинкилерден. Кошуналары, кийимде энеге бир өзүнүн бир калуу тилектери болсо, ниеттери болсо айта бериңиздер. Аусындары болот. Мынакей аусындары экен, аусындары. Аллага чексиз мактоолор болсун, Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Алла ушундай улуу зат мынантип жакшынакай кылып ушу жеңеме жаратып койду. Алла мынантип жакшынакай кудуреттүү болуп 81 жашты берип койду. 81 жашыңыз куллук болсун. Жеңе, өмүрүңүз узун болсун. Аллахым дагы бир бактылуу жакшынакай өмүрлөрдү, бактылуу карлыктарды берсин. Мына балдарыңыздын, кыздарыңыздардын, ушу абысындардын, үкаларыңыздын, акаларыңыздардын ушу төрүндө балпайып, ушу 81 жашыңызды жакшынакай өткөрүп, төрүбүздө Алла Таала берген жашты дагы жашаңыз. Бактылуу дагы карлык берсин сизге. Мынакей сөздүн керемети.
Мынакей дагы кимдер сүйлөйт? Бала бала. Канакей аксакал. Соңа пашы 81 жашыңыз. Сиз кимиси болосуз? Өзүңүз тааныштырып анан айта бериңиз, эне. Aynısı olur. Aynısı болуп кетет. Соңа пашы 81 жашыңыз кулдук болсун, юбилейиңиz. Денсаулыгыңыз чың болсун, өмүрүңүз узун болсун. Балдарыңыздын, кыздарыңыздын, неберелериңиздин төрүндө жүрөрүңүз. Чайын içip. Бул соңа пам аябай акылдуу, билерман адам. Маалабыздын эле аял адам эмес бул жалпы диплом боюнча билет. Туура айтканыңыз келсин. Чоң рахмат. Энени айылдын башынан, кеңеш айылынын аркасынан бери өткөндө эле Буайшене десем баары тааныйт экен. Баардыгы тааныйт экен. Биз кыздар болобуз. Сиз канчанчы кыз болосуз эне? Мен 3-чү кызым. 3-чү кызы. Жүрөктөр турса так согуп, ар дайым көңүл шат болуп, алтынга алмаштырыбыз, апабызга ден соолук. Апа өмүрүңүз узун, ден соолугуңуз чым болсун, биздин бактыбызга бар болуңуз. Ар дайым сиз менен сыймыктанабыз. Бейишибиз сиз, көркүбүз сиз төрүбүздүн. Баары сизди жакшы көрөбүз. Мынакей аябай чымыны бар кыз экен, мынакей. Бир-эки токуп да жиберди, мынакей. Ben 4-cü kızı bolam. Altın apa, den soğuğunuz çın bolsun, ömrünüz uzun bolsun. Şunday öyle bizim törümüzde oynayıp gülüp caynap жүрөбүрсүн. Men onday çımınım çok. Ben 5-ci kızı bolam. Mынакей урматтуу көрсө, 5-чи кызы. Den soğuğu uzun bolsun, bizim törümüzün körkü bolsun. Мынакей, сиздин чымыныңыз жокпу? Çok bizde hem. Мынакей кыздар айтып коюңуздарчы, энеңиздерди канча күн көрбөй калсаңыз сагынасыздар? Биз күнүгө телефондон көрбөй калсак сагынып турабыз. Күнүгө телефондон чалып сүйлөшүп турабыз. Мынакей кыздардын мээримдүүлүгү менен, кыздардын ушунчалык бактылуулугу менен эне 81 жаштагын көрдүм дебей тебелеп мынакей өтүп жаткан кези. Ага. Men 2-ci kızım. O экинчи кыз болсоңуз анан эмне бул өтүп кеттиңиз бул жакка? Bu çımınvarlar alıp gitti. Apamыздың ден соолугу чың болсун, апамдын өмүрү узун болсун, төрүбүздүн көркү болуп, балпайган байбиче болуп жүрөбүзсүн. Апабыз бар, бейишибиз бар биздин. Телегейибиз тегиз болсун. Алла разы болсун. Эң туура сөз, ак сөз, ак сөз. Ак сөз. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, энени куттуктоо үчүн адамдар кезекке күтүп отурат. Бул дагы жарымысы дейли. Алыстан келди. Каяктан келдиңиз? Калининградтан. Калининград, Россиядан, Кыргызча сүйлөйсүзбү? Кыргызча эле сүйлөйм. Айта бериңиз. Мен эң кичинекей келини болом. Ошо энебизге ошо 81 жаш кут болсун. Ошо энебиз бизге жеңем айткандай баары жокту үйрөттү. Ушу балпайган байбиче болсун, ушу 8 баланын сыйын көрүп жүрө берсин, неберелерди, чебирелерди көрсүн. Балпайган байбиче болуп биздин көркүбүз болуп жүрө берсин. Мынакей, бул да аябай кереметтүү сөз болду. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, кана бир тууган сиңдиси. Бир тууган сиңдиси деген бул Буайше энебиз үчүн өтө ыйык адам. Мынакей. Бул мен бир тууган сиңдиси Сырдашы да болосу, Сырдашым, муңдашым. Бир тууган эжемен ушул эле калдык, 2 тууган калдык, 11 туугандан. Не дейм, ушу эжем үчүн сыймыктанам. Ушу эжем экөөбүз, эжем бар болсун. Ушу эжем жашына мен да жетейин. Сиз канча жаштасыз эне? 72-ге. 72-ге. Кубалап келатпыз. Куда калат. Жап-жаш болуп эле келатпыз. Кубалап эле. Жакшы. Ушу дайыма ушу ден соолук каалайм эжеме. Ушу балдардын пешенесинде бар болсун. Омин. Айтканыңыз келсин. Омин, айтканыңыз келсин. Айтканыңыз келсин. Ушул эне дагы бир жакшы сөздөрүн даярдап жанатан бери. Men dagı ecem bolot. Бир тууган. Жок. Айылдаш эжем, анан Бирок бир туугандай. бир туугандайбыз. Анан өкүл энеси да болом. 3 тараптан. Удагыйым да болот. Ана кызды келин кылып алгам. Кичи кызды келин болду. 81 жаш кут болсун. Колдорун бурмасын көрүп. Айтканыңыз келсин. Төрдүн көркү болуп жүрө берсин. Ар дайым эле төрдө бу киши. Ки жашында деле ошондой эле кайраттуу аялда. Энени айыл эле эмес, район, облус баардыгы тааныйт экен. Мен жолдон бир сураганда эле баары көрсөтүп беришти. Ушунчалык кадыр баркка ээ болгон энебизге даңк жана дүңк дейбиз турабы? Эне өзүңүздү тааныштырып, эне тууралуу өзүңүздүн ой пикириңизди
Joka berak kelip. Menin adım Gülnar. Büveşece menen komşu turabız. Bul ecemiz ayda aldımkı karyalardan jakşı nemelerdi uyuşturat, kolu komşularga on teli dep nasatçımız. Насаатчы бул айылдын Курманжан даткасы. Мен турулай айтып атамбы? Мен тетиги эшиктен босогодон кирип келе жатканда эле мен Курманжан датканы өзү элестеттим. Мынакей Курманжан даткадай болуп жүрө бериңиз. Ушундай айылдын көркү, айылдын кадыры, айылдын баркы болуп жүрө бериңиз эне. Эми ушул Мээримгүл эң кичинекей кызыңыз эрке болуп өскөн экен. Менин айтканым дагы апам эч жөн калтырган эмес. Бирок бир нерсени суранды. Şu bir özünün bir жашынакай ыры бар, ошону ырдап берип койбосо болбойт деди. Кана. Тапканыңыз ырдай берсин. Baldarım gülse gülemim, balam dep basıp jüremün. Egerde baldar bolboso, kızığı kança düynönün, geregi kança düynönün. Kızlarım gülse gülemün, kızım dep basıp jüremün. Egerde kızım bolboso, kızığı emne düynönün, kızığı emne düynönün. Rahmat. Oy, rahmat ene, бар болуңуз ene. Мынакей 81 жаштагы эненин үнүнө дагы өзүнчө өзгөчө курсант болдук. Мына келиндери ырдап гана эмес, бийлеп берсе да жарашат. Кана. Мынакей. Мынакей, сиз кимис болосуз? Чоң апам болот. Атам менен бир тууган, биздин өзүбүздүн атыбыз Жолдарбек. Биринчиден ушул күнгө, ушул сааттарга жеткирген Алла Таалабызга чексиз мактоолор, чечүүлөр болсун. Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Алла саламдар болсун. Алхамдулиллахи роббил аламин. Бүгүн өтө чоң майрам болуп турат. Чоң апа, бүгүнкү майрамыңыз кулук болсун. Алла Таала сизге мындан дагы көп жаш берсин, ден соолугуңуз болсун. Уулдарыңыздын, кыздарыңыздын сыйырматын көрүң. Дайыма биздин дастарканыбыздын көркү болуп жүрүң. Апа, алымдарыбыз айтып атпайбы? Апа бул бейиш депчи. Ата бул бейиштин дарбазасы депчи. Ошон үчүн биз бейишке кириш эң оңой да. Апабыз менен атабызды ыраазы кылган болсок, бейиш ачык. Ошон үчүн Алла Таалага көп шүгүрлөрдү айтайлы. Алла Таалага көп мактоолорду айтайлы. Ушундай күнгө, жакшы күндөргө жеткирип, жакшы жашоону Алла Таала берип атканга шүгүр кылайлы. Мен айтканыңыз келсин. Бу апа бала үчүн кандай гана түшүк тартпайт да. Апа балдары үчүн, кыздары үчүн чачтары агарат. Ошолор үчүн түнү туруп канча деген түнкү уйкуларын кечип, балам үчүн деп. Ошон үчүн чоң апабызга ден соолук, узак өмүр, дайыма жакшы күндөрдө жүрүштү Алла Таала насип кылсын. Мен айтканыңыз келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, сиз небере келин ырдап берем деген ушу келинби? Бул келини жолдон келатып мага бир 100 метрдей үйүн көрсөтүп келди энени. Жүрө бериңиз деп. Өзүңүз тааныштырып, анан бир жашынакай бир ырыңызды тартуулап койсоңуз. Мен небере келиним, атым Ширин. Энем менин бейишим, энем үйдүн куту, бактыбыз биздин. Ошо энебиз. Урматтуу көрүүчүлөр, небере келини мынакей өзүнүн ырын даярдап атат. Бир сонун ырын даярдаган экен мынакей. Баарыбыз назар салып туралы. Кана үнүндү бийик чыгарып. Кана кет. Менеке, дүйнөдө табылгыс береке. Мен дагы дени сак болоюн, оорубай жүрөгүм сенесте. Мен дагы дени сак болоюн, оорубай жүрөгүм сенесте.
Рахмат. Толкундануу менен өзүнүн жашынакай ырларын мынакей урматтуу ырдын калган бөлүгүн улантып атышат. Menge semayı Suygara aldımdan çıkarım 40 yılga olsam Yesin ağrı Kıykarım çıkarım Малаке рахмат. Эне мына бул ырга эмне дейсиз? Кандай баа бересиз? Бул ырга аябай жакшы баа берем. Балдарым ошол ырда ырдап берсе, кантип кубанбайм, балам кубанат содан. Эне ушу жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыздар? Мына ошодон баштаңызчы эне. Чалыңыз экөөңүз ушунча баланы кантип чоңойттуңуздар дегендей. Көз эми мындай чоң болуп, же райс болгон жокпуз. Биз малчы болдук балам чындыгында. Малчыга мал болуп жүрүп, мал менен мал кайтарып жүрүп, аны ошо талап ырдап жүрүп көрүп калган экен. Кийинчерээк ыркесеге кошулдум, шайрапаларга кошулдум. Шайрапаларды жүрүңүзбү? Анда сиз профессионал турбайсызбы? Ошондон ушул жашоого келип калдым балам. Чалым өлгөндө мал деле караганыбыз жок. Бала чака менен ушул эле жашоодо жүрөбүз. Жакшы жашоодо. Эне чалыңызды каяктан таап алдыңыз эле? Кантип тааныштыңыздар эле мына? Эскерип койбойсузбу? Эстелик үчүн. Чалым кошуна эле баланы тааныштырып, анан ошо кошуна атасы кой мен ушу байшаны алып берем сага деп таанышып алып берген экен. Ошон таанышып калганбыз балам. Ошентет. Жакшы. Эне ушул мына 81 жашка чыкканча мына ар кандай доорду баштан кечирдиңиз да. Азыркы жаштарга эмне дейт элеңиз? Азыркы жаштарга рахмат айтам. Не дейин, булардын ошо бешинесине келген доорлорун өздөрү сүрсүн балам ооба. Ар ким бешинесине келген доорлорун сүрө садаң кетет. Рахмат ушунчалык. Ошо сагым менен немеге дагы чоң рахмат. Мээрим-гүлгө балпайган чалпайган абышка болуп жүрсүн ошолор балдарым. Эң кичинем ошол 81-жылкы, эң кичине кызым. 81-жылкы. 81. Боло берет. Эне үчүн бардыгы туп-туура 85 ана. О, мен ошо бардык балдар кыздарым өмүрлөрү узун болсун, ден соолуктары темирден чың болсун, келечеги кең болсун. Сайга койлору жайсын, сары майга колдору малынсын, кумга койлору жайсын, куйрукка колдору малынсын. Өмүрлөрү узун болуп, телегей тегиз болуп, дайым жакшылыктар бизде жүрсүн. Мына балага өзүнө да саңая бата берейин айналайын. Өмүрүң узун болсун, тилегең тегиз болсун. Не тилесең тилегиңе жет. Бала чакаң менен бактылуу жаша, батан бап болсун. Кылган ишиң савап болсун. Мына асманда Кудай калыс болсун, душманың сенден алыпсın. Башыңа бакыт болсун, үйүңө кут болсун балам. Амин. Ана кошуналары келди сүйлөп кой. Мынакей кошуналары келип өзүнүн мына өкүл кыз экен мынакей. Кана? Тоюңуз кулук болсун. Баштан бери келди атасы. Ой, мени каякта дейсин. Тоюңуз кулук болсун. Балдарыңыздын алдында ушинтип жүрө бериңиз. Рахмат балдарыңызга, ушундай өткөз берген балдарыңызга рахмат. Балдар кыздарыңызга рахмат. Болуп бермесе эмне дейм, ошо да менин гәм. Кыска нуска десеңиз, а? Мен бул жак айшенем болот. Бир жагынан чоң апам, абысым ушул бир жердин кыздарыбыз бардыгыбыз. Чоң апам эми илгертеден бери биз билгендей алдыңкы үй бүлөлөрдөн болуп келген. Көп балдарды тарбиялап, татыктуу билим тарбия берди, окутту. Үлгүлүү үй бүлөдөн эми мына 81 жаш курагыңыз кут болсун, ден соолугуңуз беркен болсун. Төрдүн көркү болуп дайыма жүрө бериңиз. Шайыр апалардын башчысы, аябай шайыр бул чоң апабыз. Ошо бар болсун. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, ар бир эне ушундай сыйга татыктуу, жашкары дебей. Эне деген статус бул өтө ыйык статус. Ошон үчүн бул азыркы төмөндөгүлөр ушул Буайша эне үчүн арналат.
ар бир тилегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Бейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн канча сен түйшүккө баттың, жан апа чачыңды бубакта басты. Кагылым өзүңдөн айланам апа, асылым менин ыйыгым апа. Биз үчүн бакыттын жолуну курган, жан апа сиз үчүн жанымда курман. Канткенде ак сүтүң актайман апа, ыйыгым менин тигемер кезде сиз үчүн дуа кылайын. 81 жашыңыз кут болсун. Жүзгө чыгың, ар дайым. Биздин пешнеңизге бар болуң, бактылуу болуң. Айрыкча мен үчүн бар болду. Пенсиясы бар дейбир өжарым. Отамдын тамаша сөз пенсияңыз эненин Аллахтан берилген белегиң болуп, жүрөйүн сенин керегиң болуп. Чарчасаң, чалыксаң эгерде апа, жүрөйүн сенин керегиң болуп. Assalamu alaikum туғандар. Қандайсыздар, бардыңыздар, тыныштарбы? Эле бүгүнкү болгон марекеңиз кут болсун. Өмүрүңүз узун болсун, оорубаң. Ар дайым биздин пешенебизге бар болуңуз, жаткылдап жайнап, ак батаңызды берип, төрдүн көркү болуп жүрө бериңиз. Баарыңыздарга туугандарым салам жолдойм сиздерге. Сиздердин баарыңыздар тынч болуңуздар, үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар. Биз сиздерге Владивостоктон салам жолдойбуз. Асырайт балам деп мерим толгон жүрөк, айланып күйүнгөн эне гана ару толгон жүрөк. Сан ойлор карыткан, сана тарткан жүрөк.
Мынакей урматтуу Менен программасынын көрүүчүлөрү жана сүйүктүү катталуучулары, дагы бир энени, болгону да 81 жашка чыккан энени тагырага куба ишенебизди. Бүгүнкү күндө Москвадан Виола Сагынбек жана өзүнүн эң акыркы кызы өзү айткандай, Мээримгүл кызы атайын бүгүнкү туулган менен куттуктап, ошол туулган күндү Менен программасы атайын буйрутма берип, мага тапшырма берди эле. Мен ошол тапшырманы аткарып бүтүп алдында турамын. Энени сүйлөттүк, ырдаттык, чордоттук, туугандарын сүйлөттүк дегендей. Эне, бул сюрпризге канааттандыңызбы? Рахмат, канааттанбай анан кийин ошо ойдо жок нерселерге кирип калсаңар канааттанам да. Эгерде сиз ыраазы болсоңуз эне, биз дагы ыраазыбыз. Ыраазымын. Демек биз ыраазы болсок, сиз аркылуу, биз аркылуу эл дагы ыраазы болот. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Менен программасынын көрүүчүлөрү, ар бириңиздерде эне бар, ата бар, тууган бар, бир тууган бар, урук тууган бар дегендей. Мына ушул тасма аркылуу, Менен программасы аркылуу ошолордун баардыгын архивге калтыралы. Энени дагы, атаны дагы канжага баска берип жүрө албайбыз. Алардын элесин жок дегенде тасмага калтырып, көзү бар кезде көңүлдөрүн көтөрүп, сөөктөрүн агарталы, шашылгыла. Биз 7 дубанга барып кызмат кылганга даярбыз. Кызматыңыздарда мен Өмүрзак Азимкулов болдум. Бул Менен программасы. Чоң рахмат. Чоң рахмат эне, жүзгө чыгыңыз. Дайым жакшылыктарды сүйлөп баарынын батасын алып жүрө бер балам, айнанай бактылуу бол, кыскасы. Амин. Рахмат.